Өзүңүз билесиңер да кечеги шайлоонун жыйынтыгына чыкканда көрдүңүздөр эл полку чыгып кандай болду. Жыйынтыгында эмне болду? Мурунку бийлик кетти. Бардыгы. Ошондуктан бүгүн ошонун ичинде эле биздин ички иштер министрлиги дагы бир кыйла аксап калды. Анын жыйынтыгын көрөсүздөр бардыгына. Ошондуктан бүгүнкү күнү кандайдыр бир эл менен бирге болуп, ушу гарнизонду развод өткөзүп, биздин негизги милдет болгон эл менен бирдикте коомдук тартипти үн жетишпей турган коомдук тартипти камсыз кылуу өз милдетин аткарат. Siz qaysi dokumentin, qaysi deklaratsiyanın aslında milletin atkarışı olup kaldı? El koydu. Men aytпадым, эл немеси. Ушундай тынчтык керек да, ушундай болуш керек. Жакынкы пландарды айтсаңыз, кандай аракеттер көрүлөт? Алдындагы пландар боюнча биринчиден өкмөт бекиш керек, билесиздер да. Легитимдүү болуш үчүн. Анын үчүн бул жогорку кеңештин депутаттары. Анан баягы 13 партия бар го. Ошонун жетекчилери сүйлөшүп, ошолорго кайрылуу жасап кеттим. Ошонун негизинде мен ойлойм, бир кандайдыр мыйзамдуу бир чечим кабылынат жакын арада. Демек бүгүн милиция ишке чыгып, Мен дагы айтып коеюн, биринчиден милиция бул ким? Милиция бул карапайым адамдардын балдары да. Биз азыркы күндө элдин жардамы менен бирим талаптануучулук кылбаш керек, тартипти оңдош керек. Болду, тартип калса. Элдин талабы менен деген мыйзамда барбы мында отурдум деген? Бүгүнкү күндүн учурунун талабы. Мыйзам иштебегендиктен бүгүнкү ушундай учурга келип атабыз. Түндө эмнеге милиция кызматкерлери чыккан жок? Анан элдин кошуун ошол элдин кошун 1,5 миңдей чыкты. Өзүм развод өткөзгөнмүн. Бишкек шаар башкы башкарманын ичинде. Кечеги күнү көптөгөн милициялар жаратылганга байланыштуу аз санда чыгып, көбү мындай формада кийинип жүргөн. Элдин кошу менен бирге. Бүгүн мындай көчө мыйзам бузуу болгон жокпу? Одоно бир борбор Бишкек соода борбору. Биринчиден кээ бир жерде болду, баягы айнек сындыргандар болду. Кээ бир мейманканаларга кирип баягы түшүнбөстөр болду. Ал бардыгы материалдар топтолгон. Бүгүнкү күндө мыйзамда көрүнүп, бул мыйзам ченемдүү көрүнүштө эң негизгиси 2010 жылга окшоп мародёрлукка жол берилген жок. Аймактардагы ички иштер баш маркамалыгы эмне болот? Кандай алардын абалы? Бардыгы. Мага чейин ким дайындалган болсо, бардык толук кандуу иштейт. Башкы башкармалыкта дагы ким дайындалган болсо мурун ошондой иштейт өздүк курамда. Бүгүнкү күндө алар дагы жерлерде ушундай гарнизондо развод өткөзүлөт. Эл менен бирдикте өз кызматын кылат.